мисалга алып келгенде анализ берүүлөрдү билесе, частный немелерге өтүп кеткен бүт боюнча. Бирок негизги анализдерди бизде ким жасайт? Өзү эле Минздрав жасайт. Просто ошол частный клиникалар аркылуу кылат да ошонучу анализдерди частный клиникалар. Бул деле мындай бир коррупционный схемада, мындайча айтканда. Ошол менен күрөшө аласызбы, Эркин мырза? Эми лабораторный службанын баягы жеткилимдүүлүгү жөнүндө сөз кылсак, албетте биз негизи ошо дары дармектерди дагы, лабораторный кызматты дагы жалаң гана жеке бизнеске жүктөп салбай, баягы Советтер Союзу жок болгондон кийин бизнеске жүктөп салдык да. Рынок өзү чечип берет депчи. Бул туура эмес подход. Бул деген социально значимый деп коет. Бул рынокто рыночный механизмдер иштебейт. Анткени дары же лабораторный услуга бул баягы нан эмес. Клиент тандагандайчы, бул врач жазып берсе, пациент акыркы уюн сатат дагы ошол дарыны сатып алышат же ушул лабораторияга барып анализ тапшырат. Врач айтканды жасайт. Ошон үчүн албетте мамлекет Минздрав тарабынан бул жакты регуляция кылыш керек. Кантип менин оюмча баягы мамлекеттик лабораторияларды күчөтүш керек. Буга бүт республика боюнча мамлекеттик лабораторияларды камсыз кылыш үчүн көп деле акча керек жок. Бир 10 миллион, 15 миллион доллардын тегерегинде. Ар бир ушу областта, ар бир райондо ошол Эркин мырза, мен аны жеке лабораторияларда кылып анализ мен аны түшүнүп атам. Мен да түшүнүп атам, сизге чейинки министрлер да түшүнгөн, баарыбыз эле түшүнүп атабыз да. Бирок аякта акча көп болот атпайбы? Ошол себептен баягы госко өтө албай атат да, частныйда калып калып атат. Анткени акча көп. Өзү анализ канчалык турбайт, услугасы 10 эсе ашып кетип атат. Анализдин өзүнүн баасынанчы. Ошондо болот атат кеп. Ошол частный жерден хотя бы бир 50%-ын бери жакка чыгара аласызбы? Бизге бир аз элибизге жеңилирээк болсун деп. Ушундай болот атат суроо. 50%, мен 100% деген жокмун даже. 90% деген жокмун, 70% деген жок. Хотя бы ушу 50%-ын чыгарып бере аласызбы? Эми Эрлан Калчуроевич, мен азыр ушул трибунадан 50%га чыгарып берем, арзан деп айта албайм. Чын айтыш керек, мен мага убакыт бергиле, биз бул суроону изилдеп көрөйлү, расчетторду жазайлы, силерге алып келебиз. Мына ушундай инвестиция керек, мындай реформа кылыш керек. И ошондо 50% болобу, 30% болобу арзантууга биз максат коюп атабыз деген биз алып келели. Азыр мен антип азыр айтып койсом анан кийин кабыл алдым, Эркин мырза, туура айтып атасыз. Негизинен хотя бы ушул нерсе болсо жакшы болот.